Тажикстан Республикасынын өкмөтүнө караштуу өзгөчө кырдаалдар жана жараны коргонуу комитети Хорук шаарынын Насир Хисрави конушундагы кар көчкүнүн кесепетинен 4 үйдү толугу менен кар басып, 35 үйдү жана 5 чарбал курулушуна жарым-жартылай талкалаганын билдирди. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар комитетинин маалыматы боюнча, Хорук шаарында каза болгондордун арасында 2 жашка чыккан 2 бала бар. Маалыматка ылайык, Ванжи районундагы Техаври айылында кар көчкү жүрүп, бул айылдын Садвада айылынын 30 жаштагы тургуну көчкүнүн астында калып каза болгонун билдирди. Ванчи району Хаспо айылынын Садват айылында кар көчкү алымында калган адамды акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышууну каалаган 2 тургун жолдо кар көчкү алымында калган. Ошол эле күнү Душанбе Варзоп унаа жолунун 65-чакырымында кар көчкү түшүп, 47 жаштагы айдоочу каза болду. Тажикстан Республикасынын өкмөтүнө караштуу өзгөчө кырдаалдар жана жараны коргонуу комитетинин куткаруучулары анын жансыз денесин унаанын ичинен кардын астынан алып чыгышкан. Ал арада Тажикстандын синоптиктеринин айтымында өлкөнүн тоолуу жолдорунда кар көчкү коркунучу 20 февралга чейин сакталат деп билдирди. Ал эми өлкөнүн тургундарын тоолуу аймактарга ыксыз барбоого чакырышты.